Арбаңыздар ардактуу агайын туугандар, акалпакчан кыргыз элим. Эфирде Prod Mix KG каналы. Мен сиздер менен Аскат Айсаракунов жана менин операторум Адилет Мухтаров. Бүгүн биз барыңыздар суранып жүргөн, барыңыздардын сүймөнчүлүктөргө ээ болуп калган, барыңыздар жакшы көргөн Toyota Alphard 2003-жылкы автоунаасы жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Андыктан биз менен болуп, видеону аягына чейин көрүп, комментарий жазып, лайк басканды дагы эч унутпаңыздар. Минивендердин королу деп аталып жүргөн Toyota Alphard биринчи жолу 2002-жылы май айында Японияда жарык дүйнөгө келген. 2002-жылы биринчи поколениясы чыгып, 2005-жылы биринчи поколениянын рестайлинги чыккан. Андан соң 2008-жылы экинчи поколения, ошол экинчи поколениянын рестайлинги 2011-жылы, 2014-жылы үчүнчү поколениясы чыгып, 2017-жылы ошол эле үчүнчү поколениянын рестайлингтери чыккан. Биздин жаныбызда турган мынакей Toyota Alphard бул биринчи поколениядагы 2003-жылкы автоунаа. Мотордун көлөмү болсо 3 см куб, Вабраска мотор. Эмнеге Alphard деп аталат? Себеби бул Alphardты япондор асмандагы эң чоң жылдыздардын бири Alphard деген жылдыз бар, ошонун атынан коюшкан. Албетте атына заты жарашкан автоунаалардын бири деп мен ишенимдүү түрдө айта алам. Себеби сиз бул темир тулпарды сатып алсаңыз эч качан өкүнбөйсүз. Тескерисинче, менин Alphardым деп ар дайым сыймыктана, өзүңүз көкөрөңүздү кагып, дайыма сыймыктанып айдайсыз. Бүгүнкү күндө бул автоунаалардын Кыргызстандагы баасы $9,000 баштап $12–13,000 чейинки бааны түзөт. Абалына жараша албетте. Бул биз сиздер көрүп турган автоунаага кожоюн болсо, азыркы учурда $12,000 сурап жатмакчы. Эгер каалоочулар болсо, биз кожоюндун номерин видеосунун астына жайгаштырмакчыбыз. Чалып байланышсаңыздар болот. Келиңиздер урматтуу көрөрман, ошентип биз сиздерге Toyota Alphardтын капотун ачып, өпкө жүрөгүн дагы көргөзгөнгө аракет кылалы бир аз. Бул жерде өзүңүздөр эле билгендей, мынакей 3 см куб көлөмдөгү мотор турат. Вабраска 6 цилиндр, 24 клапан албетте. Мындан тышкары ушул эле Alphardта 2-4 көлөмдөгү дагы моторлор турат. 2003-жылдан баштап гибриддик версиялар дагы чыгып баштаган. Гибриддик версияларда көбүнчө коробка вариатор болот. Аны да билсеңиздер керек. Бул жерде болсо коробка автомат албетте, 4 ступкалуу. Модификациялары боюнча айта турган болсок, ушул эле мотор сиздер билген Highlander'де, Lexus RX 300'дө, Toyota Camry'де, андан тышкары баарыбызга белгилүү болуп калган Toyota Estima'ларда дагы ушундай мотор коюлган. Мотордун көлөмү мына айта кеттик 3 көлөм деп, албетте бул жерде 220 аттын күчүнө барабар күчү бар. Бул мотор 8-10 секундта 100 км/саат ылдамдыкты алууга жөндөмдүү. Ал эми куртяши момент боюнча айта турган болсок, 304 ньютон метр экен мотордун кубаттуулугу. Бул жерде эч кандай нерселер алмашылган эмес. Автоунаанын темир тулпардын абалы абдан жакшы. Мынакей силерге көргөзүп коелу, баардыгы өз ордунда, эч кандай жери алмашылып, же болбосо оңдолгон, ремонттолгон эмес. Аккумулятору дагы көрүп турасыздар, кожоюн айтты, жаңы коюлган экен, жаңы кымбат баалуу аккумулятор. Бензин үнөмдөө боюнча айта кетсек, албетте бул автоунаа, бул темир тулпар трассада албетте бир 9-10 литр эле бензинди сарптай алат. Ал эми шаар ичинде болсо, сиздин айдагыңызга жараша, албетте бул унаа 12 литрден баштап 13 литрге чейинки бензинди корото алат. Ал эми Alphardтын салону боюнча айта турган болсок, албетте көбүнчө бул автоунааны Estima'га салыштырып жүрүшөт, бирок Estima'га салыштырмалуу Alphardтын салону бир топ эсе кенен. Мынакей мен отурам, көрүп турасыздар, кенен, менин бутум кенен чоюп отурсам болот. Мындан тышкары ортодогу сиденьяларды дагы кааласаңыздар жылдырып да койсоңуздар болот, артка алып койсоңуздар болот. Арткара кылып алсаңыздар, эгер артында киши жок болсо, жада калса бул жерге сиз уктап деле бассаңыз болот.
Бул автоунаа боюнча негизи айта берсек аябай сөз көп. Себеби дегенде бул башында айтып кеттик, минивендердин королу деп өзүнүн аты айтып тургандай, бул жерде аябагандай көп жакшы ыңгайлуулуктар түзүлгөн, албетте пассажир үчүн. Мынакей көрүп турасыздар, бул жерде арткы салонго дагы өзүнчө климат контроль турат. Алдында өзүнчө кондиционер, аркасында өзүнчө, артта отурган пассажирлер болсо, жүргүнчүлөр болсо өздөрүнө ылайыкташтырылып, каалаган температураны коюп алышса болот. Мындан тышкары сиздерге ушул Альфардтын дагы бир артыкчылыгын айта кетсек болот. Албетте бул мынакей ортодогу орундуктарды биз бүктөп туруп, ушул жерден эле на место айлантып койсок болот. Мынакей бияка айланттык. Мынакей арткы ар жагы да ушундай эле айланат. Бул жерде эгер сиз алыс сапарга чыгып калсаңыздар же болбосо бир тоого жаратылышка бир пикникке чыгып калсаңыздар, албетте бул жерге сиздерге бир кандайдыр бир мейманкананын деле кереги жок. Ушул жерге деле жатып эс алып алсаңыздар болот. Салон өзүңүздөр көрүп тургандай кадимки эле премиум класс деп айтсак дагы болот. Мына арткы орундуктар дагы баардыгы ыңгайлуу. Орундуктардын баары дагы кара велюр. Бул албетте кымбат бааланат. Мунда өзүңүздөр билесиздер. Салондун абалы дагы аябай жакшы экен бул автоунаада. Toyota Alphardтын дагы бир өзгөчөлүктөрүн биз сиздерге баса белгилеп айта кетсек болот. Бул албетте салондогу жайгашкан панорамный подсветка деп койсок болот. Албетте көрүп турасыздар, түнкүсүн аябай кооз көрүнөт. Биз анда эми автоунаанын арткы тарабына өтөлү. Албетте бул Альфардта арткы видео көзөмөлдөө дагы бар. Камера турат сөзсүз түрдө. Эми багажды ачып сиздерге мынакей арткы багажды көргөзөлү. Багаж Toyota Alphardтардыкы албетте аябагандай эле кенен. Бул жерде запаска дөңгөлөгү бар экен. Көрүп турасыздар өзүңүздөр. Багаждын көлөмү боюнча айта турган болсок, Alphardтыкы 1900 литрди түзөт. Андан тышкары көбүңүздөр эле билет болушуңуздар керек. Мына артта турган орундуктарды кааласаңыздар, биз азыр анын баарын көргөзбөй эле коелу. Кааласаңыздар бул орундуктарды бүктөп туруп, эки капталга эки орундукту бүктөп салсаңыздар болот. Алдыңкы ортодогу орундуктарды дагы алдыга жылдып туруп, бул жерге көрдүңүздөр, аябагандай эле чоң бир микро автобустун ичинде эле болуп калат. Бул жерге сиз каалаган бир товарыңыз болобу, эмнеңиз болот, кенен кесир жүктөп алып кетсеңиз болот. Ал эми Альфардтын сырткы көрүнүшү боюнча айта турган болсок, албетте дизайны эң мыкты дизайндардын бири деп айтсам мен эч жаңылышпайм. Кийинки экинчи, үчүнчү поколениялары дагы мындан да керемет, мындан да кооз. Аны дагы сиздер кийинчерээк биздин каналдардан көрө аласыздар. Ал эми бул темир тулпардын габариттери жөнүндө айта турган болсок, узундугу 5 метрге жакын, тагыраак айтканда 4,8 метр. Туурасы 1,8 метр, бийиктиги болсо 1,9 метр. Бул деген дээрлик 2 метр дегенди түшүндүрөт. Жогоруда айта кеттик, бул автоунаа башка минивендерге салыштырмалуу, ошол эле эстимага салыштырмалуу, бийиктигинен дагы, туурасынан дагы, узундугу боюнча дагы чоңураак көлөмдө. Адатта бул автоунаанын V жана G деген комплектациялары бар. Биз көргөзүп турган автоунаа болсо G комплектациясы. Альфардтын ботинкелери боюнча айта турган болсок, бул жерде стандарт 17 размердеги дөңгөлөк турат, 235 × 55. Көрүп турасыздар, дисктери дагы өзүнүн Toyota'нын өзүнүн фирменный дисктери турат. Ал эми клиренс Альфардтыкы 160 мм. Тагыраак айтканда, жерден Альфард 160 мм бийик турат. Ошентип мынакей алдыңкы орундукка дагы мезгил келип жетти. Мына биз азыр алдыңкы айдоочунун ордунда отурабыз. Эң биринчи эле мындай мактап же баса белгилеп айта кетчү нерсе бул Альфардтын аябагандай бийиктиги. Бул жерде отурганда кадимкидей сезимдер бир жол тандабас Land Cruiser же болсо Lexus 470 же 570 отургандай бир сезимдер келет. Себеби дегенде бул автоунаа аябай бийик жана ошондой эле айдоочу отура турган жер дагы аябагандай ыңгайлуу. Руль көрүп турасыздар, мульти руль кадимки эле. Бул жерде баскычтар билесиздер, эмне кызмат аткарарын. Андан сырткары бул жерде бир баскыч бар. Бул болсо
алдыңкы камераны иштетип жана өчүрө туручу камера. Ой, баскыч. Бул жерде бул автоунаада кожоюн айтып өттү, камераны тилекке каршы орното элек экен, бирок жаңы сатып алган кожоюн эгер сиз камера орнотуп койсоңуз, албетте бул жерден баскычты басып туруп эле алдын көргөзүп койсоңуз болот. Мынакей биз азыр автоунааны оталдыралы. Автоунаанын мотору албетте аябагандай тынч. Мындайча айтканда мотордун үнү дээрлик салонго угулбайт. Бул жерде монитор өзүнүн Toyota'нын Alphard'тын өзүнүн родной орусча айтканда монитору турат. Бул жерден сиз мынакей сенсор экран, каалаган радионузду, печканын настройкаларын тууралап алсаңыз болот. Эми Alphard боюнча негизи мактай берсек сөз түгөнбөчүдөй, себеби дегенде бул жерде аябагандай эле бир ыңгайлуулук, комфорт болушунча жакшы түзүлгөн. Мынакей бардачок жөнүндө деле айта турган болсок, бул жерде бир эмес 2 бардачок турат. Негизинен бул автоунаа кичине бир аз комплектация простойрок комплектациясы экен. Мындан дагы жакшы, мындан дагы мындайча айтканда кымбатыраак комплектациялар дагы бар. Бир эле нерсеси жакпай калды, чын айтканда. Мына бул жерге бир чыканак такагычты кичине бийигирээк кылып жасап койсо болмок экен. Ошол мага ошонусу бир аз жаккан жок. Бирок кантке менен бул жерде мынакей ортодо турбаса дагы айдоочунун өзүнө чыканагын жөлөй турган чыканак такагыч бар экен. Биздин машинанын мынакей пробеги жөнүндө да айтып кетсек болот. Пробег 144 000 эле пробег болуптур. Демек Кыргызстандын шартында бул көп деле айдала элек деген автоунааны билдирет. Газга буттун учу тиелек деле ордунан атырылат экен. Мындайча айтканда жанагы азо айгырларды минип алгандай эле сыяктуу сезим болот менде азыр. Азыр дагы байкайбыз. Трассага чыгалы. Ордунан тим эле ушунчалык чоң автоунаа, салмагын билесиздер, 2,5 тоннага чукул салмагы бар. Бирок 2,5 тонна салмак менен ушунчалык ордунан атырылып атканы мен азыр айдалып жатып түшүнүп атам. Мотор ушунчалык күчтүү экендигин. Түшүнүктүү мынакей. Анда биз азыр тест-драйв кылып байкап көрөлү. Биз кеттик, баштайлы. Старт, кеттик. Жүз алды. Болжол менен 10 секунд, 10-11 секундта жүздү алат экен. Жакшы. Бул аябай жакшы дегенди билдирет. Себеби дегенде 2,5 тонна салмактагы ушунчалык оор кузовту ушундай ылдамдык менен алыш, менин оюмча бул жогорку, мындайча айтканда +5 деген оценка койсок болот болуш керек. Бул минивэн боюнча негизи эле бизде азыр Кыргызстанда кызыккандар көп, себеби дегенде аябагандай бир жакшы автоунаанын катары айта кетсек болот. Мындайча айтканда Адилет айтайынбы кандай? Мындай Land Cruiser жосо Lexus 570 айдап бараткан эле болот, себеби дегенде ушунчалык обзор кенен экен. Азыр кетип баратабыз. Мен почта алдымда 4 машина кетип барат. 4 машинанын алдындагы машинаны көрүп атам да, ошондочу. Демек, обзор аябай жакшы. Обзор абдан кенен да. Менин оюмча бул машинанын дагы бир өзгөчөлүктөрүнүн катарына кирет болуш керек, себеби дегенде бийиктиги билесиздер, абдан бийик. Мындайча айтканда эстималардан дагы бир топ эсе бийигирээк булар. Эстимадан айырмасы көбүнчө эстима менен салыштырып жүрүшөт бул машинаны. Бирок эстимага салыштырмалуу билесиздер, бул автоунаа биринчиден баасы да кымбат, экинчиден албетте эстимага караганда бул автоунаанын артыкчылыктары бир топ эсе көп. Бул автоунаа негизи үй бүлөлүк минивэн деп айтсак жаңылышпайбыз, себеби дегенде 7 кишилик деп айтылганы менен негизи бул автоунаага 8 киши толук батат. Бул автоунаа менен алыс сапарга чыксаңыз албетте аябагандай эле ыңгайлуу болот сизге, себеби дегенде ушунчалык баягы салмагы оор, ушунчалык бир жумшак, трассага бир аябагандай бир жакшы машина. Салондогу мындай шумоизоляцияны дагы биз азыр байкап атабыз. Мына азыр менин үнүм, азыр биз без микрофон сүйлөп атабыз. Мынакей үнүм кадимкидей мындай эч кандай жаңырбай сон болуп чыгып атат. Демек, биякта шумоизоляция аябагандай жакшы.
чындап келгенде мен азыр ойлонуп атам. Мисалы үчүн ушундай бийик, мисалы үчүн Land Cruiser же болбосо Lexus GX же болбосо LX ала турган болсоң, мисалы үчүн Alphardтын баасынан 2 эсе баага аласың. Бул жерде мына Альфа ошол эле Lexustун баасынын жарым эле баасы, бирок мындайча айтканда артыкчылыктары, мындай мүнөздөмөлөрүн ала келгенде эч кандай айырма жок. Мотору деле ушунчалык күчтүү, мисалы үчүн RX-ка деле салыштырып кетсек күчтүү. Зато бул жерде канча киши батат. Алыс жол чыксаңыз, мына үй бүлөңүз менен 8 кишини салып алып туруп, бир эле пикникке чыгып кетсеңиз, мисалы үчүн тоого кетсеңиз, жаратылышка чыксаңыз, аябай кандай эле ыңгайлуу машина болот деп эсептейбиз.